Кыргыз маданиятында чыгыш салттары терең тамыр алган. Алсак кең пейил мейман достук, бекем үй бүлөлүк байланыштар, улууларды урматтоо жана жакындарга гам көрүү өзгөчө бааланат. Ошол эле учурда үй бүлөлүк маселелер жеке мейкиндик катар кабыл алынып, ага башкалардын кийлигишүүсү туура эмес деп саналат. Бирок ары жактагы көшөгө аркасында камкордук менен сүйүүнүн ордуна таарыныч, орой мамиле жана бири-бирин күнөөлөө өкүм сүрүп калсачы, чыр чатактар үйдөгү ар бир мүчөгө залалын тийгизет. Айрыкча балдарга. Балдардын коркусу, качып кетүүгө болгон каалоосу, күтүүсүз ачууланганы бул кайгылуу коңгуроонун кагылышы. Мындай белгилерди көз жаздымда калтырууга болбойт. Бала кездеги оор сезимдер чоңойгондо олуттуу көйгөйлөргө айланышы мүмкүн. Айрым учурда биз бул алардын жеке иши деген себеп менен унчукпай коюп, кайдыгер мамиле кылып коюшубуз ыктымал. Бирок боор тартып колдоо көрсөтүү бул сындап же айыптоо эмес. Бул сиздин кайдыгер эместигиңизди, жардам берүүгө даяр экениңиздин көрсөткүчү. Кантип жардам берсе болот? Кээде жөн гана угуп коюу же чыр-чатакты ийгиликтүү чечкен тажрыйбаң менен бөлүшүү да жетиштүү. Акырын сыпаа тил менен үй бүлөлүк психологко кайрылууну сунуштасаңыз да болот. Жардам издөө уят эмес, тескерисинче туура кадам. Жашаган жериңиздеги ишеним телефонун, кризистик борборлордун даректерин билип алыңыз. Эгерде сизде коркунуч жараткан факторлар бар болсо, милицияга кабарлоодон тартынбаңыз. Бул көйгөйлөрдү алдын алат. Эч ким жакындарын жөн жерден таарынкысы келбейт. Адамдык эмоциялардан сабырдуулукту ачуулук жеңип кеткенде, кичинекей таарынычтар көлдө ызага айланганда түшүнбөстүк келип чыгат экен. Байланыш бул дайыма өзүң, мүнөзүң, адаттарын өзгөртүүгө багытталган чоң эмгек. Бул компромисстерди издөөнү жана чечим табууну үйрөнүү дегендикке жатат. Көп учурда өзүм үчүн эле эмес, үй бүлөнүн ар бир мүчөсү үчүн жоопкерчилик алууга туура келет. Ким күнөөлүү, ким ага кенен четке кагуу керек. Эсиңизде болсун, сиздин кайдыгер эмес көз карашыңыз жана убагында көрсөтүлгөн колдооңуз гармонияны жаратып, үй бүлөнү сактап калышы толук мүмкүн. Келгиле, бири-бирибизге аяр мамиле кылалы, боорукер бололу. Күчтүү адам кол көтөргөн эмес, жардам колун сунган адам.